Нарын областынын Актала районунда чоң майрам. Биринчи жолу райондук деңгээлде волейбол боюнча чемпионат өткөрүлүп, 13 айылдын жаштары күч сынашты. Финалда болсо Тоголок Молдо менен Үгүт айылдар чыгышты. Чемпионаттын эң күчтүү командасы Тоголок Молдо атаандашын көп көзгө илбей, оюндун башталышында утула баштады. Үгүттүн спортчулары жакшы машыгышып, финалга чыгууга татыктуу экенин көрсөтүштү. Аңгыча Тоголок Молдолуктар тезинен күчүн жыйнап, упайларды чогултушту. 2 саатка созулган таймашта Тоголок Молдо айылынын спортчулары жеңип чыгышты. Оюндун кызуу өтүшүнө Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаевдин катышуусу да себеп болду көрүнөт. Спортто эң негизгиси катышуу деген депутат жаштарга ден соолук каалап, эл жери үчүн күйгөн эр азаматтар болууга чакырды. Балким депутат турат бул жерде, балким министр турат. Ошон мен ошол ой менен кеттим, урматтуу туугандар. Мен башкармак менен кетип, ушу жашоо турмушту башкармак менен алып барып, мына сиздерде окшогон балдар, жигиттер, жаштарды чогуу алып чыгайлык деп ойдомун. Волейбол боюнча өтмө чемпионат жарым жыл сайын өткөрүлмөй болду. Иш-чаранын демилгечиси Айбек Нурдиновдун айтымында, мындай оюндар айыл жаштарын чыңалтып, спортто гана эмес, жашоосунда да жеңиштерге дем берет. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан 6 ай сайын бирден ушу ар бир айылга жеткирип, ошо кубокту кайсы команда отсо, күчтүү команда отсо ошо кубок ошо келип кеткендерин да бүт каршылап атабыз да. Ушундай оюндар көп болсо, жакшы деңгээлге жетет. Анткени азыр могул жерде жаш балдар бүт айылда окуучулар, кичинекей балалар баары тең уже кызыгып калышты спорткочу. Ушундай көп оюн болсо, наркоманиялардан алыс болот, ичкиликтерден. Спорт менен машыгат. Волейбол боюнча кийинки чемпионат Актала районунун Байгөчөк айылында уюштурулмакчы.